1-июлда нөшөрлөп жааган жамгырдан улам Гүлчайлы өкмөтүнө караштуу Курман Жандатка айылында каттуу сел жүргөн. Анын кесепетинен бул айылдагы 7 кожолуктун үйүнү суу каптап, баткактар бүгүнкү күндө тазалоо иштери жүрүп атат. Биз мал туулгандан бери эле ошо көйгөй да. Дагы жакшы өзүбүздө техника бар экен, билинбейт. Болбосам кимге барып чалдырайт элең. Ама МЧСтин бизде азыр эмеси жок экен, Алай районунда техникасычы, оштон келет экен. Аны күтүп отура берсең болбойт экен. Анан ал жерде айыл өкмөткө деле ким келсе мерден чогулуп эле айтабыз. Жыйынтык жок да. Ошо быйыл Кызылай коому куруп беребиз, эмдиги жылкыга калды деме кылышты да. Өткөндө жазга мал мыякты дагы көйлөгөнбүз да, жазга мал дагы ушул кайталап алган да. Анан кийин биз эме кылбайт элек. Ылдыйкы майларга суу өтпөй калган жерге турба койдук элек. Кичине турбачы наркка. Ошол жер жабылбай калган кийин кече мыякка тээп кетти да ошо. Анан сайга түшкөн турбадан батпай калды суу. Азыр кайсы учурда башталды? Саат канча? Кече саат 4-төрдө башталды окшойт. 10 мүнөттүк эле жамгыр, көп деле жааган жок. Неде тез жааганда эки коктуда, эки коктудан суусу көп болуп кетет экен. Ошол эки коктунун суусу мына эмеге батпай калып атат да. Биздин көлсабызгачы. Тазалаган каражаттар өзүбүздүн чөнтөктөн эле. МЧС келди, кара жумуш тазалап берели деп балдар суу сордурайлы эме кылайлы деди. Ондой иш жок да бизде азыр. Кылай деп техника менен чыгарбасаң. Мына ушул тушта. Мыяктарды быйыл өзүм казганмын. Полный. Трактор менен. Мына турба да. Мына күлса өтө кичине коюлуп калган да. Ооба. Ооба. Мынага келип чөп чар келип такашып туруп, эки жака кетип калган да. Мына айылга дагы кетти, бизге дагы кетти да. Ошол. Эртең менен тазалоо иштерин кайсы малдан бери тазалап баштадыңыз? Баягы 10-дордо баштадык да. Канча баткак чыгып атат? Азыр мына 5-чи КАМАЗ түшүп атат да. Ушу тазалап мыяка төгүп атабыз. Жамгыр кече обедтен кийин саат где-то 3-4-төрдө жаады. Мен базарда элем уже келсем сел каптап мыяктарды уже шаркырап мына эмеден дамбыдан ашып бияка чыгып атыптыр. Бизде бул бир эле жолку эмес, 3-жылкы нерсе да бул. Мына биз келгенибизге 7-8 жыл болсо уже 3-жыл да. МЧСтер келет просто ондой эме деле кылбайт. Көңүл деле бурбайт, мынтип келип, суу каптадыбы деп коюп эле кетишет. 3 жылдан бери турбаны чоңойтушубуз керек эле деп эле кетет, бирок эч ондой турба чоңойтподу деле, эме деле кылышпады. Мына жакта дамбыны чалап учук казып эле кетишет. Чуңкур байкындалып жакшына кылып казышпайт да. Азыр келген суу сиздин кайсы үйүңүздүн кайсы жерине чейин кирди? Бизги мына эшиктин алдына тизеге чейин кирди. Эмеге чейин мыналар кече сапсын баскан болбойт эле. Кече мыналар сүрүп бир сыйра эме кылган. Билбейм эми. Та эме кылабы, кылбайбы. Буга чейин ушул көйгөй боюнча кайсы жерлерге кайрылып көрүштүр? Буга чейин мына кушналар полностью эме жазып таштаган. Ооба, өтөт, эми өткөзөбүз, мынтебиз, карап атабыз эле дейт 3 жылдан бери. Каралбай эле кайта ушу суу каптап эле келип атат да. Ондой эме деле болбоду, жыйынтык деле чыкпады. Турбаны эме алмаштырып бериш керек, анал жерде чоң турбаны алмаштырышыбыз керек чоң дейт, бирок оны деле алмаштырбады.
Азыр сиздин көчөңүздөн башка көчкөгө кирип Мына кийинки көчө бар. Кийинки көчөдөн 2 үй ошондой болуптур. 2 үй катталыптыр. Олордуку биздикинен хуже. Огороддорун баскан. Анем ушу 4 үй да өдөл жакта бар. Ол кайсы жерде болду билбейм. Өдөдө ham каптады деп атат. Başlandı. Gündüzkü saat, erkek aytkanda saat 16'da, 16 şamalarında ayavay katı yağdı. Nöşörlöp, ayavay çelekmenden tokkonda yoluyla jağıp jattı. Kelgenden keyin menin bayıçam kıykırıp kaldı, sel girdi uyga dep. Çığındığında birinci bizim uyga sel giret. Ol жылда эле көрүнүш адат. Ана ол жерге батпай калат дагы. Турбага батпай калат дагы. Жылда өтүп кетет дагы мага келет. Башкасына деле анча балчы маселе быйыл өтө көп келди дагы, батпай калып баардыгына кирип кетти. Менин аркамдагы кошнама да кирди. Үлгүрбөй калдык. Bu yakta үйдүн ичинде эми кирген жок, чындыгында ал жакты тосуп калдык. Bu yakta огород тамдардын баардыгы тизеден жогору сел болуп жатат. Азыр өзүңөр көрсөңөр болот, мына менен кирип туруп. Бул жерде ооба мурун канча жыл мурун дагы жылда айтылат, бирок эч качан алгындай келип туруп жасаганга аракет кылышкан жок. Ошо муну 2003 жылы болсо керек, менин классташым Айбек башчысы болуп калгандагы ошого арызданып жүрүп, анда бул жер жок эле чындыгында. Анан ошого арызданып жүрүп, ошону койдурткам, койдурткам. Чындыгында ошого рахмат чындык. Ондан кийин эч кандай өзгөрүү болбоду. Мындайдан келип туруп, өзүңөр кирсеңер болот. Көрүп. Жылда айтылат бул. Жылда мен 96-жылы ушул жерге көчүп келдим. Чындыгында мына жакта иштечелем. Мына деп кирсе болот, ана ошоуга чыкты, ал жак полный, мына жак полный. Мына жак полный иштеп турат. Мына жагы дагы, мына жагы огородторубуз полный басып кетти. Буларды кантип тазалайсыздар? Эми аракет кылабыз, кече келип туруп, жана эмчектен келди дагы тарталбай койду. Немесе иштебей чагымда билбейм. Мотопомпасы иштебей койду, тарталбай койду, кетишти. Өзүңүз акырындап тазалап аларсыз деп. Макул дедим, мына жаратылыштын кырсыгы, эч ким ишпеле делбейт. Бирок жылда айтылат, 2000-жылдан бери айтылып келатат да. 2000-жылдан бери айтылып келатат. 20 жыл. Ошол досум гана ошо классташым кылып берди, ошо ойдон токтоду да. Анан эми чындыгында мына жакты анча-мынча тазалап атышат. Рахмат аларга дагы мына дамбыларды жакшы жасап берип атат. Бизге эми ошол жерде эле чоңураак туруп коюп берсе эле, анан кийин рахматты айтат элек баардыгына. Бийлик башчыларына биздин райондун. Мезгилинде курулган бул айыл. Бул айыл Союз мезгилинде молочный товарный ферма деп МТФ деп аталат да. Ошо МТФнын алгачкы үйүн басты. Ошол жерде МТФ мамлекет салган. Архитектуралык көзөмөл менен салган. Анан кийин мына өзүбүз эле сактап келебиз да. Мына ошол уйкананын тушун карасаңар, сарайлар азыр бузулган. Сарайдын тушунда законный баягы дамба курулуп, мына көпүрө жайында да. Кече мен ошо жүйөлүү суроо менен айттым, айланайын, илгери Союз мезгилинде адамдан да кымбат малды көргөн экен. Малга дамба курулгандагы адамдарга дамба жок деген жүйөлүү суроо койсом, келип кабар алган кишилер биз сел менен эле чоңойгонбуз деп. Мына айылдын эң коркунучтуу жылгасы, эң опасный жери ушул жер. Ушул жерге дамба курулуш керек эле да. Ушул мезгилге чейин ыйлап эле келет ал. Ушул менен канча жолу канча налогдон куткарды, сел басты деп. Ушу өкмөткө биз кайрылып кече мен айттым, азыр чындык иштеш керек. Чында иштегиле деп айтсак, мынакей, мына бул чоң жол.
деп карабайт. Депке баары бир. Эгерде деп караган болсо, дептин баштыгы бир келип, мына көрүп, ушу жерге 4 бурчтук чоң баягы квадратный кольцо койгондо бул окуя болбойт эле да. Biz daima şu selden korkup yaşap kelebиз да.